Информатика. 8 класс. Программалау бөлімі. Тема татал шарттар and or not. Программалауда шартты туура кое билүү өтө маанилүү. Көпчүлүк учурда шарттар татаал болушат. Башкача айтканда, жана, же, жана эмес логикалык операторлору менен бириккен бир нече курама шарттардан турушат. Python тилинде алар and or not деген англис сөздөр менен жазылат. And логикалык оператору логикалык көбөйтүү. Туюнтмада and байламтасы менен бириккен курама шарттардын баары тең true маанисине барабар болсо, анда татаал шарт true маанисин кайтарат. Эгер эки туюнтманын бирөөсү эле жалган болсо, анда шарт жалган. Төмөнкү мисалды карап көрөлү. X барабар 5. Эгерде x 10дон кичине жана x 3кө калдыксыз бөлүнсө, анда true деп чыгар. Антпесе false чыгар. Бул жерде жооп false болот. Анткени шарттын экинчи бөлүгүнө ылайык берилген 5 саны 3кө калдыксыз бөлүнбөйт. Эгерде биз туюнтманы x 3кө калдыксыз бөлүнөт жана x 10дон кичине деп жаза турган болсок, ал кайрадан эле false маанисин кайтармак. Бирок мындагы экинчи салыштыруу x 10дон кичине интерпретатор тарабынан аткарылмак эмес. Анткени аны аткаруунун кажети жок. Анткени биринчи туюнтма x 3кө калдыксыз бөлүнөт жалган болгондуктан and операторунун болушу бардык туюнтманы жалганга чыгарды. O логикалык оператору, логикалык кошуу. Эгерде жок дегенде бир туюнтма true маанисине ээ болсо, true маанисин кайтарат. Жанагы эле мисалды карап көрөлү. Бул жерде жооп true болот. Анткени шарттын биринчи бөлүгүнө ылайык берилген 5 саны 3кө калдыксыз бөлүнбөсө да 10 санынан кичине. Мына ушул үчүн эгерде эки туюнтманын бирөөсү эле true маанисин кайтарса, анда экинчи туюнтма бааланбайт. Анткени or оператору баары бир true маанисин кайтарат. Not логикалык оператору, логикалык тануу. Not унардык оператору чындыкты жалганга, ал эми жалганды чындыкка айландырат. Унардык дегенибиз анткени ал and жана or операторлорундай болуп, анын оң жагында же сол жагында турган туюнтмаларга эмес, андан кийин турган бир эле туюнтмага колдонулат. Биринчи вариантты карап көрөлү. X барабар 8. Print not x 15ден кичине. Бул жерде сиздер байкап тургандайдай x саны мындайча айтканда 8 15ден кичине экендиги чындык. Бул чындык аны жалганга чыгаргандыктан жооп false болуп чыкты. Экинчи вариантты караңыздар. X барабар 8 print not x 15ден чоң деп турат. Туура, бул жерде x өзү деле 15ден чоң экендиги жалган. Ал эми жалганды жалганга чыгаргандыгы үчүн, жалганды тангандыгы үчүн жооп true маанисине ээ болду. Эгерде бир туюнтмада бир эле убакта бир нече же бардык логикалык операторлор колдонулса, анда аткаруу тартиби төмөнкүдөй болот. Биринчи, катыштар аткарылат, андан кийин тануу аткарылат, андан кийин and аткарылат, андан кийин or оператор аткарылат. Аракеттердин иретин өзгөртүү үчүн тегерек кашалар колдонулат. Кашалар пайда болгон учурдагы эсептөөлөрдүн иретинин өзгөрүшүн мисалда карап көрөлү. Биринчи вариант. Көңүл бурабыз. Биринчи s барабар 8 деген аткарылды. Андан кийин a b'дан чоң деген аткарылды. Андан кийин бул жерде аткарылды. Биринчи катарда ушулар мындайча айтканда салыштыруу амалдар аткарылды. Экинчи тепкичти карап көрүңүздөр. Бул жерде тануу аткарылды. Андан кийин жана аткарылды. Эң акырында or аткарылды. Ошону эле экинчи вариантын карап көрүңүз. Эгерде кашага алып кое турган болсок, биринчи кашанын ичиндеги салыштыруу амалдар аткарылды. Андан кийин or аткарылды. Ушулар аткарылып бүткөндөн кийин эң акырында and менен салыштырылды бардыгы. Ушуну менен сабак бүттү. Саламатта калыңыздар.